Кайган болдуна мана таак берейин. Айкожо Манаска ак келте мылтык менен зулпукар кылычты тапшырып, аманат кылып жаткан өзгөчө көрүнүш көрүүчүлөрдү улуу баян дүйнөсүнө жетеледи. Бул образды чеберчилик менен аткарган бөбөктөр номер 18 Акдел балдар бакчасынын тарбиялануучулары. Кичинекей каармандар облустук кароосунака айлап даярданып, Манас эпосунан үзүндүлөрдү жогорку деңгээлде сахналаштырды. Ана бүгүнкү Манас конкурсунда мыкты ачыштык командабыз менен. Ушул конкурста мен алып алуучу болдум. Биринчи орунду алабыз деп ойлойм. Биринчи орунду алсак мен кубанычта болом. Облустук кароосунакка жалпы 11 бала бакча катышты. Жобого ылайык катышуучулар улуу баяндан үзүндүлөрдү аткарды. Сынакка алыскы Тогуз-Тороо районунун Казарман айылындагы Жаңыл Мырза мектепке чейинки уюмунун тарбиялануучулары да катышууга жолдомо алышкан. Балдарыбыз ушу Манас эпосундагы Манастын айкөлдүгүн, баатырдыгын, эрдигин даңазалап, ар бир тапшырмада жеткиликтүү чагылдырып бере алышты. Ошондой эле бул сынактын жыйынтыгында биз мыкты сценарий деген бир аз каталдык. Мындан ары да бул иш-чара өткөрүлө берсин. Тарбия башатты бала бакчада башталат дегендей, чынында Манасты бала бакчадан таанытуу бул эң чоң сабак экен. Умбу жол деп булапаны санатты. Улуулардан урумуз калганы Манасда буран айткан ұрпактарга Бул долбоор быйыл кичинекей каармандар деген аталышта Баластан каналынын шеф-редактору Кундуз Аманованын демилгеси менен уюштурулду. Долбоордун негизги максаты өсүп келе жаткан жаш муунга улуттук баалуулуктарды сиңирүү, Манас эпосын урматтоого, тарбиялоого жана алардын чыгармачыл дараметин өнүктүрүү. Азыр балдар ушул учурда калыптанат да. Психологдордун айтуусу боюнча дагы ушул учурда эмнени айтса, эмнени жаттаса өмүр бою эсинде калат да. Азыр биз ушул ак баракка Манас деген тамгаларды жазып атабыз деп ойлойм да. Анткени ушу менен канчалаган саптарды жаттап, жаттоо жөндөмү калыптанып атат. Акыл эси, келечек муунга эмтеден тарыхты үйрөтүп, салтыбызды үйрөтүп, билим берип атабыз. Кичинекей каармандар облустук кароосунагы балдардын чыгармачылык жөндөмүн арттырып, алардын сахнада өзүн көрсөтүүсүнө мүмкүнчүлүк берди. Иш-чарага катышкан ар бир бөбөк улуу баяндан үзүндүлөрдү аткарып, өз алдынча манасчылык чеберчилигин көрсөткөндүгү менен айырмаланды. Белгилей кетсек, бул кароосунак толугу менен УТРКнын Баластан каналынан көрсөтүлөт. Өзүңөргө роль аткарган жактыбы балдар? Жаркына Култашыр кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Наран жаңылыктары.